Электр энергиясы үнөмдөлбөй колдонулса, өлкөдө электр энергиясына тартыштык жаралып, жарык өчүшү ыктымал. Анткени өкмөттүн токтому менен ар бир аймакка электр колдонуу лимити коюлган. Алар коюлган лимиттен көп пайдаланып жатат. Мисалы, Ош жана Баткен облустарына күнүнө 12 миллион 965 миң киловатт саат берилсе, учурда аталган аймактарда 14 миллион 938 миң киловатт электр энергиясы колдонулууда. Мурунку жылдарга салыштырмалуу биздеги ушул керектөөчүлөрдүн пайдалануусу көп болуп, рекорддук көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул акыркы 5 жылдыктан алганда биз эң жогорку көрсөткүчкө жеттик. Бул менен биз эмнени айткыбыз келдик? Бул көрсөткүч бул энергетикалык балансты сактоого бизди түрткү кылып жатат. Жыйында эртең менен саат 7 менен 9-дун арасында, кечинде болсо 5-тен 9-га чейин жылыткычтарды жакпай туруу сунуштарын айтып, ушул сааттарда линияларга күч келерин белгиледи. Анткени ушул сааттардын аралыгында электр жарыгы эң көп колдонулуп жатканын кошумчалады. Бүгүнкү күндө ошол газдын басым аздыгынан ушул жылытуу системаларын 1ден эмес 2ден 3дөн жылытуу приборлорун сайып алып атат дагы. 5 киловаттын ордуна 9 киловатт, 10 киловаттка чейин жетип барып аткан учурлар болуп атат да. Ошол эле маалда эми жанакы үйдөгү электр эсептегичтин жанындагы автомат 32 амперлик боло турган болсо, бул ташта берип атат. Жанакы кубаттуулукту көтөрө албай. Ташта бергенде ошондой эле система, значит, бардыгыбыз ошондой ашыкча жүк менен иштете бере турган болсок, керектөөчүлөрдө биздин жогорку чыңалуудагы чоң мынандай жалпак тил менен түшүргөндө автоматтар бар. Ошол автоматтар өзүнөн өзүнчө автоматически таштайт да. Деген менен учурда шаардагы айрым көп кабаттуу үйлөрдө жылуулук берүү начар. Ошондуктан алар кошумча электр энергиясынан да үй жылытууга аргасыз. Алардын бири Камила Дүйшеева. Бизде отопление жакшы ысытыбаганына байланыштуу ушундай электр печкалардан колдонгонго аргасызбыз. Лимиттен ашып кетесиңер дейт, эми айла жок, домда көмүр жага албайсың. Шу печка менен жан сактайбыз. 2 жаш балам бар. Алар үшүп кесал болсо өзүм эле түшүгө ал. Камила Дүйшеева көп кабаттуу үйгө көмүр жага албаган соң, кичинекей балдары бар үчүн айла жоктон үй жылытууга кошумча плиталарды иштеткенге аргасыз болгонун айтат. Домда көмүр жага албайсың, айла жок, печкадан электр энергиясынан колдонбосоң дагы болбойт. Ошо лимит ашып кетти дегенде эле ошо кээде жүрөң эме болот да, канча келет экен бир айга. Ошо отопление келет 1300дан, свет келет 700, 800, кээде 1000 сом келет. Бул жакта Аристон дегенде олар да иштейт. Ошо менен электр энергиясы аябай көп колдонобуз да, айла жок. Бир эле биз эмес, дом боюнча колдонот. Себеби отопление жылуулугу ончо эле жакшы эмес. Өлкөдө электр энергиясы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу жаралганын вице-премьер-министр Равшан Сабиров бүгүн парламенттеги жыйында билдирди. Анын айтымында токтогул суу сактагычында 16 декабрга карата суунун көлөмү 13,1 миллиард куб метр суу калды. Улуттук энергия холдингден билдиргендей, ноябрь айында 36 миллион киловатт саат энергия колдонулса, декабрдын алгачкы 2 аптасында эле күнүнө бул көрсөткүч 52 миллион 710 миң киловатт саатка жетти. Энергетиктер быйыл токтогул суу сактагычында топтолгон суу аз болгонуда энергиянын тартыштыгына алып келгенин айтып жатышат. Зыягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.